Бул көргөзмөдө кыргыз элинин кылымдардан бери келе жаткан тарыхы, үрп-адаты, жашоо турмушу, маданиятынын өзгөчөлүктөрү жана руханий дүйнөсү чагылдырылат. Андыктан бизден алыстабаңыздар, көргөзмөдө көрсөтүлгөн эмгектер тууралуу сиздерге кеңири баяндап беребиз. Илгери кыргыз аялдары баардык нерсени өрмөк менен иштешкен. Көйнөккө дагы, чапанга дагы, куржунга дагы өтө көп нерсени иштеп чыккан. Ошо энелер мага үйрөтүп кетишкен. Муну минтип соккун, мындай кыл деп. Мен ошондон үйрөнүп, алардан кичине эле нерсени үйрөтүштү мага. Мен андан өтө көп нерсени иштеп чыктым. Анан ошо нерсе иштеп чыккан нерселерин мен окуучуларыма да үйрөттүм. Мектептин окуучусуна, инвалидтерге, бечараларга бекер үйрөттүм. Эң мыкты окуучуларымдын бири гран-прине болду. 11 класс бүтүп, 7 классынан келип окуп 11 класс бүтүп. Мына андан бери деле эч тажыбастан иштеп келатам да. Мен 12 жашыман сайган түшкү изим Москвага барып келди. Менин максатым азыр ушу мен көргөзмөнү коюп, ушуга келип жаштар көрсө, улуулар көрсө, үйүндөгү кызы келиндерин, кызыккандарды окутса, анткени улуттук буюм жок болсо, биздин кыргызыбыз дагы жок болот. Мына азыр термеден чапандарды, термеден кийимдерди иштеп чыгып атабыз. Ошондой эле ал иштеп чыккан кыздар менин окуучу кыздарым. Мына бүгүн ушул жакшы куттуу күндө 14 февраль мына 2026 жылында Алыкул Осмонов атындагы библиотекада өтүп жаткан Тотукан энебиздин мынакей колунан жаралган көргөзмө залына келип абдан кубанып отурабыз. Себеби дегенде ушул кыргызыбыздын бир жакшы жазылбаган мыйзамдары бар да. Ооздон оозго, колдон колго айтымчылык, ушундай мыйзамга батпаган салт санабыз, кол өнөрчүлүгүбүз, мына ошонун баары канча деген кылымдан өтүп, мына ушул доорго жетип жана улантылып жатканына Тотукан энебиздин эмгеги абдан зор. Өзү эле жасап калбастан ушул кыргыздын улуттук баалуулуктарын мына бардыңыз ушул жерде көрүп күбө болуп атат болушуңуздар керек. Кийимден баштап саймасы, тикмеси, өрмөгү баардыгы кошулуп, курагы, дегени деген мына баалуулук мына ушул жерден көрсөк болот. Ошону өзү эле жасап калбастан аркасында өсүп келе жаткан кыз келиндерин, неберелерин, чөбөрөлөрүн жана жалпы журтчулукту үйрөтүп жатканы бул чоң мурас кыргыз элибиз үчүн. Бүгүн аябай жакшы күн, аябай кубанычтуу күн болуп атат. Себеп дегенде ошо биздин Тотукан өскөн аябай эжекебиздин өзүнүн 70 жыл бою ушу кол өнөрчүлүктүн үстүндө иштеп, өзү айткандай ошо 14-15 жашынан баштап эле ушу чоң апасы менен кошо ошо уус чеберчиликке ыктап, ошону эми ошол кезде кичинекейинен үйрөнүп, анан кийин эже ушул кезде канча деген, миңдеген шакирттерди өстүрүп, өзүнүн мына таар, согу, кой чейип, кыскасы, боз үйгө керектелүүчү нерселердин баарын тең ушу Тотукан эженин колунан өтөт да. Анан албетте азыркы мына биздин Садыр Жапаровдун аябай сонун жарлыгы чыккандан бери баягы дүйнөлүк бийиктик, улуттук дем ыңгы жолуна жарлыгына ылайыктап ушу эжекебиз бүгүн баардык буюм тайымдарын алып чыгып, мына көргөзмө кылып, бизге окшогон жана келечек жаш муундардын баары келди. Жаштар көп өзгөчө, ошолорго айтып, үйрөтүп, мынакей ушу силердин чоң апаңардан калган, силердин тайнеңерден калган ошондон баягы улуумун учугун улап келген ыйыктык улуу мурасын ушу кичи муундарга өткүзүп берейин, силер үйрөнгүлө, көргүлө. Бул деген жалаң өзү кол эмгек менен канча деген көздүн майын агызып, ушундай жан дүйнөсүндөгү мээримдүүлүктү төгүп, анан ушундай сонун буюмдар чыгат деп мынакей баягыдан бери
жаштарга да айтып атат. Мен апада bir 2 жылдан бери үйрөнүп, көп нерселерди үйрөндүм. Апанын окуусу болом. Апа биздин устазыбыз. Өрмөк үйрөндүм, терме үйрөндүм, мындай курчундарды кежигенди үйрөндүм, чекелерин. Бул кежик деген 100 буюм тайымдын чекесин кежигенге болот да, ушундай кежик менен. Анан жакшы ошо иштин арты менен өзүбүз курчундарды жасап, сумкаларды жасап, буюм тайымдарды, белдемчи, чапандарды жасаганды үйрөнүп атабыз. Ушул кесипти бала чагыман өзүм ая дегендей эметип келгем. Анан кичине кезимде шырдаак оймолор менен чоңойгом, чоң энем менен. Анан бул апамдын биздин айылга барып, ошо жаштарга атайын ушундай иш-чараларды өткөрүп, кыздарга окутам деп баргандан мен ошо жактан таанышып калдым Тоткан апам менен. Анан бул жакка келип мен кыялдан ошо окудум да, 1 ай окудум. Анан ошо жерден термени үйрөндүм, шырдаак, билбегендеримди үйрөндүм. Мен өзүм алдыга койгон максатым өзүм эле жумуш менен камсыз болбой эле ушу келиндерге, кыз келиндерге, айылда жумушу жок келиндерди дагы бир иш-чараларды уюштуруп, ошолорго жумуш камсыздап берейин деп ушундай план максат коюп келгем өзү бул жаккачы. Анан кыргыздын жанагындай сувенир оюнчуктарын, буюмдарын, куржун, кечигенди ошолорду үйрөнүп, көп билбеген буюмдарды үйрөнгөнгө жетише алдым. Тоткан Өскөнбаева өмүрүнүн 70 жылын кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн өнүгүшүнө арнап, 1000ге жакын шакирт тарбиялап, улуттук өнөрдүн сырларын кийинки муунга мурас катары өткөрүп келди. Анын башкы максаты элибиздин тарыхын, маданиятын даңазалоо жана улуттук көркөм мурасын кайталангыс үлгүлөрүн келечек муунга калтыруу эле. Устаттын өрнөктүү өмүрү, талыкпас эмгеги жана бай мурасы элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталып калат деп ишенебиз.